Gündüz деле эмизе берет. Бирок ушундай да, сиз эгерде орозо кармаганда, теги балаңыз 7 айлык эмеспи? Анан ашка калып, сүт аз болуп, бала ашка калса орозо кармабайсыз сиз. Ооба, тамак кетип элечи. Өстүңгүсүн ыйлап алып. Жок, 7 айлык бала эмиш керек болот. Аны кайсарланып чыгарбаш керек. Бала 2,5 жашка чейин эмиш керек болот. Түшүндүңүзбү? Тамакка көнүп калды, аны кыйнап, анын укугун албаңыз. Кыяматта жооп бересиз. Ошого эненин сүтүнөн өткөн дары жок. Эне сүтүн бериш керек. 2 жылдан кийин чыгарсаңыз, зарылчылык болбосо, анда ошондо гана туура келет. Ошого сүттү көбүрөөк бериңиз. Орозо кармабаңыз. Кийинки жылдан кармасаңыз да жетишет иншалла. Ошентип эле урматтуу бир туугандар, мына боюнда бар эме же төрөп аткан, төрөгөн эмчектеги балдары бар аялдар ошо кайсарлык кылып орозо кармайм деп отуруп, ашказандар ооруп калат же балдар ачка калат. Анан тамак берип коем деген менен жок, анын акысы сүт эмиш керек. Ошон үчүн жанагы илгеркиде болгон uzun 2 метрлик кыргыздар азайып кетип, жанагы бардыгыбыз пачкиленип кеткенибиз майдаланып, анан ошол балдар толук эмилбей калган себептен. Кудайым жараткан, прививка чыкканга чейин, доктор чыкканга чейин Кудайым жараткан ошо сүттүн, эненин сүтүнүн ичинде составында бардык балага керектүү бүт бардык жанагыда азыктар бардыгы бар. Ошондуктан ошону балдар толук эмиш керек 2,5 жылга чейин. Анан эненин ден соолугу туура келбей калды же башка бир неке болсо анда чыгарса бир жөн. Анан орозо кармайт элем деген шылтоо менен же болбосо ишке чыгат элем деген шылтоо менен же иштейт элем деген шылтоо менен балдарды чыгарып коюу жөндөн жөн ден соолукка байланыштуу болбосо, анда балдардын акысына кирген болуп эсептелет.